Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Мистер Бин сыяктуу өзгөчө кылыктары бар актер, сценарист Жеңиш Мырза көргөн жанын көңүлүн көтөргөн өзгөчө талант. Жашоодо да арамзалыкты билбеген, бала мүнө шайыр адам менен болгон маек алдыңызда. Напарниктер тасмасындагы персонаждар элге жагып, жакшы кабыл алынган, диалогдору тарап кеткен. Негизи эле эки тасманын уландыларын сурап жатышкан. Өзүбүзчө анализдеп, мониторинг жүргүзүп жүрүп, Аман же Белектин персонажын чыгаруу керектигин түшүндүк. Биз бир рамкага кирип калгандыктан андан чыгуу да оор болду. Анан да эмне үчүн Титаник, Терминатор тасмаларынын экинчи бөлүктөрү тартылбайт? Анткени экинчи бөлүк эч качан биринчисине жетпейт деген тенденция бар. Муну баары билишет. Бир тууганчык тасмасын улантсак деле ошондой болмок. Андыктан калп эле тасманын атын бузбайлы дедик. Напарниктер эки тасмасы биринчиге караганда техникалык, профессионалдык, экшн жагынан 2-3 эсе жакшы болду. Сценарий бири-бирине уйкашып, структурасы туура жазылды. Эл бир деменен отуруп көрдү. Тасманын режиссеру Бакыт Осмонканов өзү кошо тартууларын айтканда дароо макул болду. Себеби Бакыт Байке менен иштешкенде жарым сөздөн түшүнөсүң. Тартуу аянтчысына импровизациялар чыгып, өзүнөн өзү эле күтүлбөгөн нерселер жарала берет. Оба каскадерлор бизди күнүгө жандап жүрүштү. Элден таң калтыруу үчүн жаңы нерселерге умтулуп, анда каскадерлордун кызматтарын пайдаландык. Алардын жумушу аябай оор болуп жатты. Убакыттан пайдаланып, Номад каскадерлор тобуна ыраазычылык билдирем. Биздин каскадерлор Орто Азия эле эмес, дүйнө жүзүндөгү эң мыкты каскадерлор. Сыймыктанам алар менен. Мен башкалардай ал персонажды интернетке да чыгара бербейм. Анткени чынында өзүм тажадым. Мен актер эмесмин, бажы кызматкеримин. Эгер актермун десем, билимдүү актерлор мага таарынышат. Маалымат булагы Заман KG.